Илим жана зикир. Илим 4. Муаз Джухани радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтты. Ким Куранды окуп жана андагы өкүмдөргө амал кылса, кыямат күнү анын ата-энесине ушундай таажы кийгизилет, анын нуру дүйнөдөгү үйлөргө тийген күндүн нурунан да нурдуу болот. Эгерде күн силердин үйүңөрдө болсо, башкача айтканда, белекке берилген таажынын нуру күндүн жарыгынан күчтүүрөөк болсо, анда Куранды окуп, ага амал кылган адам тууралуу кандай оюңар бар? Башкача айтканда, ата-энеге ушунчалык чоң белек берилсе, өзү Куран окуп жана амал кылганга андан дагы көбүрөөк белек берилет. Муаз Джухани радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтты. Ким Куранды окуп жана андагы өкүмдөргө амал кылса, кыямат күнү анын ата-энесине ушундай таажы кийгизилет, анын нуру дүйнөдөгү үйлөргө тийген күндүн нурунан да нурдуу болот. Эгерде күн силердин үйүңөрдө болсо, башкача айтканда, белекке берилген таажынын нуру күндүн жарыгынан күчтүүрөөк болсо, анда Куранды окуп, ага амал кылган адам тууралуу кандай оюңар бар? Башкача айтканда, ата-энеге ушунчалык чоң белек берилсе, өзү Куран окуп жана амал кылганга андан дагы көбүрөөк белек берилет. Муаз Джухани радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям айтты. Ким Куранды окуп жана андагы өкүмдөргө амал кылса, кыямат күнү анын ата-энесине ушундай таажы кийгизилет, анын нуру дүйнөдөгү үйлөргө тийген күндүн нурунан да нурдуу болот. Эгерде күн силердин үйүңөрдө болсо, башкача айтканда, белекке берилген таажынын нуру күндүн жарыгынан күчтүүрөөк болсо, анда Куранды окуп, ага амал кылган адам тууралуу кандай оюңар бар? Башкача айтканда, ата-энеге ушунчалык чоң белек берилсе, өзү Куран окуп жана амал кылганга андан дагы көбүрөөк белек берилет. Абу Дауд